Бул жылы Кыргызстандын акчалай массасы өткөн жылга салыштырмалуу 12%га көп болду. Ал коммерциялык банктардагы аманаттардын көлөмүнүн жогорулашы менен түшүндүрүлөт. Анткени доллардын жогорку наркына байланыштуу чет элдик валюталардагы аманаттардын көлөмү кескин жогорулаган. Акча массасы деген эмне? Элдин колунда накталай канча акча бар? Жана аны улуттук банк эмне үчүн көбөйтүү же азайтуу аракетин көрүп турат? Финсабат рубрикасында. Акча массасы бул колдогу нак акчалардын жана юридикалык жеке жактардын банктык эсебиндеги каражаттардын топтому. Ал товар жана кызматтарды төлөөгө багытталган. Акча массасы улуттук банк тарабынан толугу менен башкарылбайт. Улуттук банк тарабынан жөнгө салынуучу бөлүгү бул резервдик акчалар же акча базасы деп аталат. Акча базасына жүгүртүүдөгү улуттук валютадагы бардык накталай акчалар жана коммерциялык банктардын улуттук банктын корреспонденттик эсебиндеги каражаттар кирет. Өлкөдө канча акча бар экенин эсептөөдө дүйнөлүк ыкма колдонулат. Ал эсеп менен М0, М1, М2 жана М3 деген 4 бөлүктөн турат. М0го нак акчалар, тыйындар жана кагаз акчалар. Кыскасы улуттук банк 1993 жылдан бери чыгарган акчанын баары кирет. Улуттук банк 1993 жылдан бери 60 миллиард сом өлчөмүндө акча басып чыгарган. Мында улуттук банктын жана коммерциялык банктардын кассасындагы акчалар эсепке алынбайт. М1де М0догулар нак акчалар, кассалык чектер жана банктагы сом менен турган эсептер кошулат. Ал эми М2ге М1 менен сом менен салынган аманаттын бардык түрлөрү кирет. Бул сумма чет элдик валютадагы аманаттар менен биригип, М3тү түзүп, акча массасынын көлөмүн аныктайт. Акча массасын эсептөөдө айрым мамлекеттерде айырмачылыктар бар. Мисалы Англияда банктар берген насыянын өлчөмүн жана өкмөт алган каражаттар дагы эсептелет. 2014 жылы акча массасы 124 миллиард сомду түздү. 2015 жылдын 11 айында 141 миллиард сомду түзүп, 11 айдын жыйынтыгы менен акча массасы өткөн жылга салыштырмалуу 12%га көп болду. Анткени банктардагы чет элдик валютадагы аманаттардын наркы доллардын наркы менен бирге кескин көтөрүлгөн. Акчанын экономикадагы көлөмү көп болсо, ал нарксызданып, инфляцияга алып келет да. Ал эми бирок ал экономиканын өзгөчөлүгүнө жараша да. Эгерде ошол акча, жумшалган акчанын баары, сунушталган акчанын баары экономиканын өнүктүрүүгө жумшалса, ал экономиканы көтөрүп, анан кийин ошого көмөк көрсөтөт да. Мындай учурда улуттук банк инфляцияны төмөндөтүү үчүн рынокто акчанын көлөмүн азайтууга аракет жасайт. Акча базасын азайтуу жагындагы операциялар, инструменттери катары улуттук банктын ноталарын сатуу жана депозиттик овернайт депозиттерин улуттук банкка жайгаштыруу операциялары колдонулат да. Мамлекеттик баалуу кагаздарга сатык жарыяланышы менен жарандар банктык эсептеги акчаларын алып баштайт. Демек банктын насыя берүү мүмкүнчүлүгү азаят. Андан сырткары улуттук банк учеттук ченемди көтөрүү менен рынокто акча тартыштыгын жарата алат. Экономиканын өсүшү туруктуу болуп турса, ага дагы бир стимул берүү үчүн улуттук банк кредиттик аукциондордун алкагындагы рефинанслоо кредиттерин берүү жагындагы операцияларды жүргүзөт. Ошондой эле овернайт кредиттик операцияларын жүргүзүп турат. Учурда өлкөдөгү акчанын 35,5% элдин колунда, 64,5% банкта. Улуттук банктын маалыматында жыл өткөн сайын элдин колунда акча азаюуда. 2011 жылдан бери нак акча 24%га азайды. Азыркы учурда улуттук банк тарабынан өкмөт менен биргеликте накталай акчаны азайтуу боюнча бир иш-чараларды жүргүзүп атат. Ал тарапта мамлекеттик программа иштелип чыккан. Биринчи этапы болуп, мындай пенсия, пособие жана андай мамлекеттик жумушта турган айлык алгандардын төлөмдөрүн ошо накталай эмес механизмге өткөрүп, ошону киргизүү болуп эсептелинет да. Нак акчанын көп болушу коммерциялык банктар үчүн ыңгайсыз. Анткени эгер төлөмдөр банктык эсеп менен электрондук тутумдар аркылуу жүрсө, банктар кардарынын каржы абалына баа бере алат. Андан сырткары колдогу акча көмүскө экономиканын көлөмүн да көбөйтөт.